Бүгүнкү көрсөтүүдө кыз менен ата-эненин ортосундагы мамилеге азын улак болсо дагы токтолгонго аракет кылабыз. Анткени коомдогу эң маанилүү маселелердин бири ата-эне кызына көңүл бурбай калыптыр. Балким кимдир бирөө базардан кийимин сатып берсе, тамагын камсыз кылып жатса же окуусуна контрагын төлөп койгон болсо, мен кызымды багып, ага көңүл буруп жатамын деши мүмкүн. Кызга көңүл буруу такыр башка маселе. Кыз төрөлдү, ал үйдө турулу баштады. Ал кызга сиздер эмнени жедирип, эмне менен ойнотуп, эмнени үйрөтүп жатасыздар? Эң негизгиси, эне эмчек эмизип жатабы? Кандай тамакты жеп эмизип жатат? Үйдө турган энелер кыздарына кандай тарбия берип жатат? Ушундай сыяктуу маселелерге эркектер көңүл буруп атабы? Бул туурасында эркектердин оюн угуп көрөлү. Бүгүнкү реалдуулукта негизи эле кыздарга берилген тарбиялар абдан солгундады. Аны биз бул жашоодо болуп аткан көрүнүштөрдөн тапсак болот да. Мисалы ушул эле кыздардын жүрүм туруму, кыздардын эне катары тарбия көргөндөгүсү, сойкулардын көбөйгөндөгүсү, жаман иштерге баргандагысы. Деги эле бүгүн ушу биздин мамлекеттин ичиндеги кыздардын тарбиясына ылайык аял затынын жүрүм туруму абдан бузулду. Бул эмнени билдирет? Бул ушу тарбиянын негизги үй бүлөлүк баалуулуктун жоголгондугусунда. Бул үй бүлөлүк баалуулук деген бул адамзаттын эң чоң нерсе. Эң биринчи адам пенде болуп келгенден кийин Аллахты тааныйт, Аллахтын алдынан анан ушу үй бүлөлүк баалуулук деп ошо энелик мээримди алганга алыш керек да. Бүгүн биз тилекке каршы көрүп атабыз, бул эми көп себептери бар. Эң негизги бул энелик мээрим, энелик сезим деген жоголуп бараткандай. Ошондон улам биз эмнени байкасак болот? Ошо энелердин тарбиясынын жоктугунан улам кыздардын башка жолго баратып, же ошо эненин тарбиясынын жоктугунан улам ошо кызынын төрөлгөн балдарынын начар чыккандыгысынан. Негизги ушул көйгөй деп айтат элем да. Бүгүнкү күндө эне кызына тарбия берип атат, такыр бербей атат деген туура эмес болот. Бирок алар кандай деңгээлде берип атат? Мына ушул бул башка суроо. Ар дайым ата-эненин, эненин көзөмөлүндө, өзүнүн бекем тарбиясында чоңойгон кыздар азыркы күндө, бүгүнкү күндө азыраак болуп атат да. Бул бүгүнкү күндөгү биздин абалыбыз, деги эле мамлекетибиздеги үй бүлөлөрдүн көбү көрөкөттүн айынан четке ички миграция, сырткы миграция болуп агылып кетип аткандыгынан ошонун кесепетинен жетиштүү тарбия бере албай калып атат энелерчи. Анан мына ошонун кесепетинен мына айтсам болот, жакында эле биздин чоң талкуу жаратты. 14 жаштагы кыз багы төрөп коюп, чоң талкуу жаратты да коомчулуктачы. Анан акыркы маалымат ошо биздин саламаттык сактоо министрлиги дагы билдирүү жасады. Ошо жашы жете элек өспүрүм секелек кыздардын ошо боюнда эрте бүтүүсү, төрөп коюу фактылары күн санап өсүп, анан 1200-гө жеткендиги алардын саны эски жылдан, 2015-жылдан. Мына эми сиз айтып атасыз, мурун кандай тарбия берип келген? Мурун эми энелерибиз кызга 40 үйдөн тыюу салат деп айтылып келген Кыргызда. Ошол тарбиялар бүгүнкү күндө солгундап барып, анан кесепети жанагы азыркы 21-кылымдын таасири, Европадан келген вирустардын кедергеси тийгизип атат. Азыркы учурдагы энелерибиз кызга тарбия бербей эле эненин ордунда аталар тарбия берип атат да. Себеби энелерибиздин баарын базарга чыгарып ийип атабыз соодага, аталар үйүндө баласын карап отуруп калып атат. Ал эми коомду тарбиялай турган негизи эне. Эне тарбиялаган коом, ошондон коом чыгат да, жакшынакай. Себеби биздин кичинекей кезибизде, мисалы, мени чоң апам менен чоң атам колунда өстүм. Чоң апам атаң келатат, атаң билип калбасын, атаң көрүп калса, угуп калса, өзүнүн көзү көрбөчү эле, бирок атаң угуп калса эле жаман болот, атаң нааразы болот дей берип, ошо кулагыма менин атам бир корольдөй сезилчү да, бир падыша. Себеби ошол атаң угуп калса уят, атаң билип калбасын деген эле сөз эле ушу сөз менен эле тарбиялай берген да. Чындыгында менин атам аны мен
ойноп кеч келдимби же бир тентектик кылдымбы ал үчүн жазалаган эмес. Апамдын эле сөзү жетиштүү болчу да. Ошол эне биринчиден бул баланы тарбиялаш үчүн эң негизгиси эненин ролу зор да, орду эненин жасай турган иши. Ал азыркы учурдагы болсо терс жактарын жогоруда айтып өттүм, ага да түшүнсө болот. Себеби базарга эркек киши чыкса, эркектерди келип тоноп кетет, же болбосо рекети келет, же болбосо башка бир налог келет, башка келет. Аялдарга алар кол сала албагандык себептүү Россиянын шаарларына чейин ошо чаар баштыктарды поездга жүктөп алышып, энелер ушундай үйдүн баягы багуучу ролду ойноп калышты да. Аталар болсо бала багкыч болуп калдык. Ошол орун алмашып атат. Ошол себептен азыркы коомдо кыздарга жетиштүү тарбия бере албай атабыз да. Себеби эненин берген тарбиясы кызга башкача болот, атаныкы башкача болот. Эненин мээрими деген башка да. Мисалы ата баланы бир 2 саат ыйласа, ата баланы уже чыдамы кетип калат дагы, аны кармап ошо сооротуп отурганга да нерви жетпейт. Ошол себептен баласын жазалап ийет. А эне болсо ошо ыйлагандан рахат алып, анын ыйлаганы эне үчүн жагымдуу болуп, эне аны көтөрүп алып ушул бир ыйлагандан рахат алып багат да. Ошон үчүн биз аталар өзүбүздүн ордубузда, энелер өзүбүздүн ордубузда болсо абдан жакшы болот эле. Kızlar өтө сууз тарбия алып жатат. Эмне үчүн? Себеби дегенде бүгүнкү күндө аталар көрө окаттын айынан убара, энелер болсо ошону толуктаймын деген дагы не базардын, учардын, сооданын, башка бир окаттын аркасында убарабыз. Үй бүлөлүк институт бүгүнкү күндө өтө оор, мындай кейиштүү абалда. Бул биздин биринчи себеп катары айтат элем, биздин эски тарбиялык система дагы эле бүгүнкү күнгө чейин өзгөрбөстөн, замандын талабына ылайык өзгөртүлбөй келет. Бул биринчи себеп. Экинчи себептен бизи ааламдашуунун кесепети өтө катуу. Ааламдашуу кайсыл жагынан бир гана адамдардын ортосунда болгон иммиграциянын кесепети эмес, бул учурда байланыштын ааламдашуусу. Адамдар бүгүнкү күндө байланыштын ар кандай түрүнө өттү. Балдарга көзөмөл кылуу, кыздарга көзөмөл кылуу өтө татаал ишке айланды. Бирок ошол учурда шалакылык андан да кем эмес. Мунун натыйжасында эмнеге жетип атабыз дегенде, мына ошол балагатка жетпей боюна бүтүп калуу, же болбосо жаш өспүрүмдөрдүн аркасында болгон кылмыш, же болбосо ата энеге болгон моюнсунбоо. Мен артыман бир 2 айдан бери бир ата эне келет, биз кызымызды бир жоңго салып бергилечи деп. Эмне десе, бир сектага кирип кеткендер. Эмне үчүн сектадан ала албайбыз дейт. Биз барып сүйлөшкөн болсок, бүгүнкү күнү бизди кайра сөгөт дейт. Эненин кесепети бул мына ошол бизде бүгүнкүдөгү болгон жалпы мамлекет ичиндеги болгон бир тектүү идеологиянын жана бир тектүү мыйзамдын алсыздыгынан. Албетте бул учурда үй бүлө ким болот дегенде, үй бүлө бардыгы келип туруп жыйынтыгында мамлекеттик идеологиялык багытка жараша түптөлөт. Бүгүн эгер мамлекет көңүл бурбаган болсо, үй бүлө кантип көңүл бурсун? Саналуу баягы сергек болгон үй бүлө ата энелер, саналуу сергек болгон энелер, сергек үй бүлө маселесине көңүл бургандар саналуу. Жок эмес, алар бар. Бирок бүгүнкү күндө биз мамлекетпиз го. Мамлекеттик маселеге мамлекеттик деңгээлде кылышыбыз керек, маани беришибиз керек. Кыргыз кызынын тарбиясына жооптуу болгон. Кыз башкага бүлө. Кызды жаштайынан үй тиричилигине үйрөтүп, адептүүлүккө, тыкаандыкка, тазалыкка тарбиялаган. Эне көргөн тон бычат деген. Кызды кийинки турмушка ыймандуу, акыл эстүү, бактылуу бүлө даярдап берүүгө эне милдеттүү болгон. Эркектер дайым көчөдө. Тилекке каршы азыр энелер да көчөдө. Сыртта жүргөн эне кызына кандай тарбия берип жатат? Балким каржылык жагын камсыздаганы менен тарбиясы калып калгандай. Эне кызга эмнени үйрөтүш керек? Бул туурасында эркектердин пикирине кулак салалы. Мисалы мен кээде деле кичине нааразы болуп калам дейм баягы. Мен жашырбай эле айта бериш керек да. Кээде бир айылга барам, тияка барам, бияка барам дегендей. Анан өзүмдүн жеңелерим бар, келиндер бар деген сыяктуу да. Көрүп атса кичине таарынар. Бирок ачык эле айтыш керек да. Мисалы мен өзүмдүн жеңемдерге, жеңелериме баарын ушунчалык ыраазы болом да. Барсаң бүт колдорунан келет. Ичи карын артканда кыргыздын, бул кыргыз башка элден эмнеси менен айырмаланып турабыз? Өзүбүздүн каада салтыбыз менен, чынбы? Каада салтты алып жүргөн бул эркек, анан аял.
Кыргыздар мисалы кыргыздардын аялдары мындай тигиндей кылат. Ич агарын артат, сайма саят, там төшөк курайт, шырдак жасайт, лагиш жасайт деген сыяктуу. Кээде тилекке каршы мына жөнөкөй эле нерсе да, ушул кыргыздын улуттук мындай каада салты дейбизби, мүнөздүү нерселерди билбеген келиндерибиз бар да, мисалы мен айтам да, үйүнө барсаң баягы тасырайган паласты салып койгон бүттү. Отурсаң тактай отургандай болосуң да мисалы. Же мисалы өзүмдөн улуу агаларымдыкына барганда сөз жаздык бар, жер төшөгү, сонун нерселер бар. Азыркы келиндерде тилекке каршы жок да. Мен ойлойм мына ушуну үйрөтүш керек да, ийне кармаганды үйрөтүш керек. Чынбы? Мисалы мына илгери мындай кылып койчу. Эми илгери деле эмес, көп болсо бир 30-40 жыл мурун да өтүп кеткенде. Мисалы ошол 30-40 жыл мурун үйгө кирип, мисалы кызын караш үчүн акырын кол жумуш болуп самынын карашчу да. Самында чач жабышып калса акырын унчукпай кетип калышчу. Самыны таза болсо, эми шыпыргысын карап коюш, шыпыргысы кандай жатат. Ошондон эле анан кызына кула түшүшчү да, азыр антпейт. Чынбы? Анда мукташтыгы жок, пылесос бар, урдуруп тиякты кетти, бүттү. Самынга жабышпайт, суюк самын бар. Ошондуктан учурдун талабы билим да, көбүнчөсү билим. Билимдүү болсо. Кызга эң биринчиден тарбия болуш үчүн кызга эне болууну тарбиялаш керек. Эне болууну. Анткени себеби эне деген кыз ошол сен чоңойгондо эне болосуң. Сен чоңойгондо эриңди сыйлап топчу тиккенди үйрөн, эриңе тамак жасаганды үйрөн, эриңдин жакшы жактарын караганга үйрөн, өзүңдүн ошол эриңди сыйлаганга үйрөн деп кичинекей кезинен баштап үйрөтө баштаса, мээсине сиңип калат дагы. Ошол эле учурда үйүнө жакшы бир мыкты кожойке болуп чыга келет да. Ал эми биздин тескери баягы тарбиялап баягы кыздарды азыр күрөшкө берет, бокска берет. Өзүңүздөр көрүп атасыздар, эми андай нерсе бул табиятында кыздын табиятына туура келбеген нерселерге берип атабыз да. Жок, андай эмес. Азыркы учурда ошол кыздарды ашканага, кийим тиккенге жана башка ушул кызга ылайыктуу иштерге үйрөтүүгө эненин орду аябай чоң да. Эне биринчи кызды эне болууга үйрөтүш керек. Кыз балага эмнени үйрөтүш керек дегенди биз билебиз. Кыз балага дегенде эң эле зарыл кыз баланын табиятындагы нерсени үйрөтүш керек. Кыз баланын табиятындагы нерсе эмне? Бул ал мээримдүүлүк, боорукерлик, кечиримдүүлүк, жана сабырдуулук, ийкемдүүлүк, жана сый, урмат, адеп, ахлак, уят, сыйыт дегенди үйрөтүшүбүз керек. Мына ушул кыз үчүн чоң байлык. Эгерде биз ошол нерсени үйрөтө албастан, ага жөн башка бир билимдин негизин үйрөтүп коюп, кайсы бир ошол мезгилдеги учурдук же мезгилдик агымдын бир жараянына салып коюп, мына ошол мезгилдин айтайлык түз эле айтканда модасына илештирип алып, ошол мезгилдин көз карашына гана чектеп алып, анан ошону мактап жактап, ага бир жарнактарды илип көчөгө чыгарып алганда биз кызыбызды колубуздан чыгарабыз. Адамдар үчүн болгон, өзгөчө кыргыздын кызы үчүн болгон бул кыздын жок жерден айткан эмес, 40 үйдөн тыюу деп. Кызга 40 үйдөн тыюу деген сөз эмне дегенде, кызды жакшылыктан тыюу эмес, кыздын жашоосуна, тагдырына, анын келечегине балта чаба турган иштерден тыюу. Ал эмне дегенде, сөзсүз түрдө кыздарга мен жогору жакта айтып өткөн, кыздын табияты үчүн зарыл болгон ийкемдүүлүктү, кечиримдүүлүктү, сабырдуулукту, боорукерликти, мээримди, аны менен кошо уят, сыйыт, адеп, ахлакты беришибиз керек. Кыздын ата-энеге жакын болушу тарбиядан көз каранды. Адатта кызды атасына жакын болот дешет. Чындыгында атаныкында кыз кимге жакын болуш керек? Эң биринчи кыз дагы бала дагы бул Аллахка жакын болуш керек. Эң биринчи. Экинчиден кыз бул өзү турпатынан эне да. Ошондуктан мен ойлойм бул энеге жакын болот кыз. Ал эми мында айтат, кыргызда кыз атага жакын болот депчи, атанын тарбиясын көп көрөт деп. Чындыгында эле ошондой. Анан бул жерде кыз ошо энеге дагы атага да жакын болуш керек деп эсептейм. Любой убакта күчтүү адамга таянат да. Бул кыз бала болобу, эркек бала болобу дегендей да.
Ошондуктан мисалы эркек бала өзүн кыйын сезе баштаганда апасын коркуп калат да. Өзүн кыйын сезип мындай деп эметкенде. Ага чейин апасына коркулойт, атасына коркулойт деген сыяктуу. Кыз киши дайыма атасына мындай эме кылат да, жөлөк таяк кылып, атасы да ошого мындай коргоосу келет да. Баласы качан атасына мындай муктаж болбой калат да, коргой эле өзүм эле деп калат да. Ал убакта экөө конкуренция болуп калат. Ошон үчүн бала укпай калат атасын. Анан ошон үчүн атасы кызын жакшы көрө баштайт да. Кыз негизи атага жакын болот. Мисалы мен кызымды жакшы көрөм да, билбейм. Карындаштарымды эле жакшы көрөм. Анан негизи кыз кишиге мындай мен өзүм тарбиямда атабызды ушундай тарбиялаган да. Кыз кишиге катуу сүйлөп, кол көтөргөн адамдарды аябай жек көрчү да. Өзү мына 70-тен ашканда эле көбү билет, баягы кошунабыз келинчегин тойдон сабап койсо, кошунаны сыртка алып чыгып кошунаны сабап, кийин аял экөө биригип туруп атабызды милицияга берип коюп ушундай нерселер болгон да. Ошон үчүн негизи кыз киши атага жакын болот. Үй бүлөдө кыздын кимге жакын болуш керек дегенде мен айтат элем экөөнү тең жакын болуш керек. Мен жогору жакта эскерип өткөн кыздагы болгон боорукердик сезиминин аркасында, кыздагы болгон өзгөчө балга салыштырмалуу сезимталдыгынан кыз дайыма атага жакын сезилип келет. Биз ошону баса белгилеп келебиз, кызым мага жакын деп. Чынына келгенде ал апасына деле ошондой мээрим менен карайт. Бирок биз балдарыбыздан, эркек балдарыбыздан ошону көрбөгөндүктөн кызда анын өзгөчө орду бар экендигин сезип, кызды дайыма мага жакын деп санап келебиз. Чынына келгенде балам деле мага ошондой жакын, кызым деле ошондой жакын. Бирок мен айткым келет, кыз болбосун, бала болбосун, атага дагы энеге да жакын болуш керек. Бирок өзгөчө кыз деген энеси менен мындайча айтканда табияттык маселелерге келгенде, кыздын табиятына тийиштүү маселелер келген учурда энеси менен түз сырдаш болуш керек. Ал өзүнүн ден соолугуна, анын өсүп жетүүлүүсүндөгү, денесиндеги болгон өзгөрүүлөргө, өзүнүн сезиминдеги болгон өзгөрүүлөргө, өзүнүн акылындагы болгон өзгөрүүлөргө келген ошого байланыштуу маселелер келген учурда энеси менен эмне болуш керек? Түз кеңешкен, түз ой алмашкан киши болуш керек. Кызды кыздай тарбиялоо бул ата-эненин мойнундагы жоопкерчилик. Аллахтын атага берген аманаты. Аллах кызды берүү менен атаны сынап жатат. Ата үй бүлө башчысы, коом башчысы, балким ишканада жетекчи. Бирок атанын чыныгы жетекчилиги, башкаруучулугу, эркектиги кызына кылган мамиледен билинет. Ошондуктан кызыңарга жакшы көңүл буруу менен татыктуу тарбия бергиле. Татыктуу тарбия берген болсоңор, акыретте Аллахтын алдында жүзүңөр жарык болот.